Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүн азыр Facebook'та карап атып, Өмүрбек Ширкешев менен Рыскелди Чыныбековичтин бири-бирине каршы болгон кээ бир ой пикирлерин угуп, анан алардын ой пикирлерин угуп, мен дагы кызыгып өзүмдүн мындай дагы пикиримди бөлүшө кетейин деп чечтим. Биринчиден айта кетчү нерсе, экөө туура эле нерселерди айтып атат, экөө тең бир эле нерсени айтып атат, бирок экөө жанагы 5-чи атаданбы же 7-чи атаданбы үйлөнсө болот же үйлөнсө болбойт деген мыйзам аркылуу мыйзам боюнча талкууларды жүргүзүп атат да. Бүгүнкү күндө мыйзам 3-чү атага чейин туугандыгы болсо үйлөнсө болбойт деген мыйзам бар да. Анан ошону мына Өмүрбек Ширкешев айтып атат, 5ке чейин көбөйтөлү деп, тиги Момбеков болсо 7-чи атага чейин деп айтып атат. Бирок бул жакта андан маселе жок, бул маселе болбош керек деп ойлойм. Анткени бүгүнкү мыйзам деле 3 атага чейин деген ал иштегени жок. Эч ким аны текшербейт, эч ким аны карабайт. Жашоо турмушта толтура мисалдар бар. Биз силер деле, мен деле баарыбыз эле билебиз андай мисалдар бар экендигин, ошентип үйлөнүп аткандар бар да. Ошондуктан анан 5 ата, 7 ата деген ал мындай да, ал санжыра түрүндө айтылат. Андай архивтерде, документтерде эч кандай тастыктоочу неме жок. Ошон үчүн расмий түрдө алар үйлөнөбүз деп келгенде, мыйзам чегинде биз аларга эч кандай тоскоолдук кыла албай калабыз. Эмнеге дегенде, андай документтер жок. Мамлекет тааныган юридикалык документтер жок. Ошон үчүн андан көрө мындай чыныгы мындай реально карасак, ушу кырдаалга реалдуулук менен карасак, бизде башка сунуш бар мендечи. Мына мисалы биз ушу чыгыш, жакынкы чыгыш мамлекеттерин карасак, ошол эле Сауд Аравиясы, Катар, башка мамлекеттерде аларда билесиңер да, кыз жигит болуп мындай таанышса болбойт, ресторанга чакырса болбойт, кофе, чай ичели деген түшүнүк жок. Анткени динге аябай катуу турушат да. Ошон үчүн туугандар менен эле, туугандар аркылуу эле тааныштырышат, анан ошентип эле үйлөнүшөт да. Ошон үчүн тууган аралык байланыштар көп болушу мүмкүн деп, аларда мыйзам түрүндө бүт үйлөнө тургандардын баары медикалык сканингден өтүшөт да. Ошо на совместимость пар деп коет аны деген, атайын ошондой медициналык тесттерден өтөт. Анан ошо тесттер айтат да, булардын балдары мынча вероятность патологический заболевание, генетический заболевание жана балдарынын жанагындай ар кандай наследственный заболеваниянын проценттери менен берет да. Мындай болезньдер көбүрөөк болушу мүмкүн же мындай отклонениялар болушу мүмкүн деп берилет да. Ошон үчүн биз дагы Кыргызстандан жанагындай мыйзамды кабыл алгандан көрөк, 5-чи же 7-чи атасынан деп кабыл алгандан көрөк, иштебеген мыйзамды кабыл алгандан көрөк, андан көрөк акысыз ушундай медициналык сканинг өткөрүп, жаштарга берсек да, үйлөнөрдүн астында мына мындай болушу мүмкүн деп. Конечно, никто не застрахован андай кырдаалдардан, бирок вероятность деген маселе бар да. Андан көрөк ушундай реалдуу мыйзамдарды кабыл алып, реалдууларды кылсак, ошондо көп мындай жакшы нерселер болмокко деп мен ойлойм. Чоң рахмат, ийгилик.